Бүгүнкү каарманыбыз маркум Токтогул Токтоматов менен мындан 11 жыл илгери Аксы районуна караштуу Үч Коргон айылындагы Куттуу конушунун төрүндө олтуруп маектешип, ал киши тээ балалык кезинен тарта баштан өткөн урунтуу учурлар туурасында маңыздуу кеп козгоп берген эле. Ошол маңыздуу сөзүнө кулак салып олтуруп, 60 жылдан ашык мурдагы балалык чагынан тарта минтип 70-тин кырынан оогон өмүрүндө ар бир күнүн, ар бир саатын бейпайда өткөрбөй сая кетирген эмес экен деп басып өткөн байсалдуу жолуна ичибизден таазим эткен болчубуз. Анда бүгүн да алгач ошол күндөрдүн көз ирмемдерине назар салып көрөлү. 10 жашыман баштап дыйканчылыкка кириштим да, колдон келишинче. Атабыз карып калган, энебиз карып калган эле, ушу 14-15 жаштан дыйканчылыкты колго алдык. Квадраттуу гнездой деген метод чыккан. Квадраттап гнездой эккенде зым менен эгип, пактаны чөнөктөп чыштап кетет экен. Ар бир уяга биягы дагы 60, биягы да 60 квадратный болуп чыгып калат экен. Ошондон жаман болгон жокпуз, пактан эккенен кийин машиналар келди. SKM 48 деген бир катарлуу машиналар. Кол менен бурап көтөрөбүз, кол менен урап түшүрөбүз. Гидравлический эмес, механикский эле. Квадраттап гнездой эккен методду эккен Валентин Сүпкө деген адамдын өзүнүн кылган иш тажрыйбасын барып көрдүк көз менен. Ал Өзбекстандан бекен? Өзбекстанда, Ташкенттен экен. Жаш комсомолдордон алдыңкы механизатор болуп, ошол убакта ЦК кесим Жалал Абад областык ЦК кесимдин немесине районго ошо делегат болуп калдык. Член пленум болдук. Ошол убакта Разаков аксакал ЦКнын секретары экен. Разаков өзү келип көрүп, Разак менен кол алышып көрүшкөнгө насип эттик. 15-16-дагы бала эле ошондо. Советтик доордун агроному катары атайын жана жогорку окуу жайынан алган билимин кылымдардан бери шүгүлдөнүп келаткан ата бабасынын жолун улантып жаткан дыйкан катары касиеттүү жер энеден алган билими жана тажрыйбасы менен терең айкалыштырып, өзүнүн ынак бир тууганындай пактакерлери менен сырдашкандай эле эңирсиген талаа менен да сырдашып, жай кышы дебей иш үстүндө болгон Токтогул агабыздын ак эмгегинин, тынымсыз аракетинин акыбети кайтып, өзү айтып отургандай көңүл жылытаар ийгиликтер жыл сайын жаралып турган. Алар улам барган сайын өнүгүү жолунда болушкан. Түшүмдүүлүк тынымсыз өсүп, ошонун натыйжасында социалдык курулуштар да кулачын кеңири жайган. Оборот болмоюнча айыл чарбасы алдыга жылбайт. Экинчи механизацияны жолго коюш керек. Үчүнчү суу. Ушу үчөө төп келсе, ошондо айыл чарбасы алдыга жылат дагы. Түшүмдүү каалаган ойдогу түшүмдү аласыз. Masalan, sevaborot degende жердин 100 гектар болса, ошонун 30 гектарине бедек иш керек. Беде 3 жылдан кийин айланып которуш туруш керек. Ошо бедеккен жер 3 жыл өзү башка угутту каалабай эле ошол өзү жер күчүнө кирип калат дагы. Айыл чарба эгинин ар кандай түрүн көтөрөт. Көтөрөт. Пактанын болсо түшүмдүүлүгүн арттырат. Bir жумага жетпей пакта план толтурат элек. Шундай учурлар болгон десеңиз? Себеби бизде бүт механизациялы да. 60 ашык машина жүрөт эле. Түшүм дагы 7000 тоннага ер пакта бердик. Ошондо Кызылжар совхозу орточо 35 центнерден пакта берди. Гектарына да? Гектарына. Алдыңкы бригадаларыбыз Шералиев Жөрөкөй, Албек Акейге окшогон, Doğulbek Satımgul'a okşayan brigadelarımız 40 setlerin üstüne pakta verdi. Sentirde үй жоқ эле да. Бүткүл шеге квартирлер kuruldu, katarlaştılar. Taşkömür PMK'sı толық işlep durdu. Başka yaktардан gelip kuruldu. Akça olsa her yerden gelip kuruladı eкен de kurulmuş. Oşa azırkı park bolgan yerler şagal algan, oyulgan kariyer jeri. Tegizdetip turpak salıyor o yerlerge daragayıp park bolup kaldı o yerler.
Egemendiktin algaçkı жылдарында Токтогул агабыз Германиянын өз мезгилинде белгилүү болгон Глейзер фирмасы менен иштиктүү сүйлөшүүлөрдү тыгыз жүргүзүп, ушул пахтазарлуу делген 3 коргон айылына биргелешкен Глейзер Дунай Нарын аттуу пахта тазалоочу заводду курушкан болчу. Бул курулушка 60 миллион сомдон ашык акча каражаты жумшалган. Кызылжарлыктар ошондон тарта пахтаны Кара Суу жана Жалал-Абад шаарларына ташыган түмөн түйшүктөн, убаракерчиликтен кутулушкан эле. Заводдо май жана күн жара чыгаруучу секторда ачылып иштей баштаган. Ошондо төкмө акын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ысак Барпиев баарыбызды кубантты, пахта завод салганы, ак буласын иштетип өзүнүн чыкты майлары. Бузбады булар чарбаны, бузулган жок жайлары. Токтоматтын Токтогул замандан улуу каарбары деп ырдаган. Тилекке каршы оош кыйы заман, мурдагы бийлик башына тургандардын натура саясаты башка жерлердегидей эле бул заводдун иштешине терс таасирин тийгизип, соңку жылдары иш токтоп калганы ишти ачтырат. Чарбасыздык, шалакылык демекчи, мындай адаттарды жашынан жек көргөн чарбакер инсан, элдин иши дегенде ичкен ашын кое салган жетекчи ошол кезде бир кездеги жашыл килем жамынгансып жаткан берекелүү таалалардын какырап чөлгө айланганына зээни кейип, мурдагылардын асыл эмгегинин кадырына жетишпей, кашыктап жыйналган ортолук байлыкты жана мүлктү чөмүштөп чачышкан жергиликтүү бийликтегилерден тарта, жогорку киресулурду мурдун балта кеспей олтургандарды курч калыс сыны менен каарып өткөн болчу. Сапкоздун жери ошондо 2900 гектар жер эле. Мындан 2900 гектар жерге дыйканчылык кылдык. 5000 тоннага эр пахта алган. 50 жыл иштегенден кийин биздин баспаган изибиз калбады бул жерде. Шунча мээрет менен өздөштүргөн жерлерден 1,5 гектар жер азыр кызыр калды. Насос менен суу чыгарган, насос менен чыкканда дагы ошо желтибестин насосунан эле суу ичкен жерлер. Элге бөлүп койдук дейт, элге бөлүп койгон боюнча калып калды. Муну башкарган же айыл өкмөтү, башкарган же облустанбы, талап кылган эч ким жок. Чынында бооруң ачат экен кылган эмгегиңе. Шундай мээрет менен өздөшкөн жер азыр бозадыр болуп турда. Буга ким күйөтөм билбейм. Качан оңолуп бир жетекчилер ушуну талап кылып бир ошо жерлерди кайта иштетет. Насостору туру. Айыл өкмөттө багы штат бар, сапкостон көп. Районда багы аким бар, райком жок аким бар, штат бар. Областа баары бар, да үрөнчүлүк дегендери да бар. Бир киле же үрөнөндүрбөйт. Ошондо курулган курулуштар мына азыр биз ишти тапшырган айым калды. 1 жылда эле сатып жок кылды. Мына азыр эң калды, мына курулуштарыбыз аңгырап эл турат. Кайран асыл агабыз. Анын ушунчалык күйүп пушканынча бар эле. Алар социалисттик эмгектин баатырлары, чарбанын директору Николай Иосифович Мешков, атактуу пахтакер Жоро Шералиев башташкан эмгектин жүздөгөн устаттары ушул аймактын гүлдөп өсүш үчүн бүткүл өмүрлөрүн арнашпады беле. Албетте, соңку жылдары саясат жаңырып, айыл чарбасында да азыр көптүр жылыштар болуп, дыйкандар иштин көзүн табышып, жерге астейдилик камкордук көрүшүп, Кызылжардын дарбызынын даңазасы далайга чыга баштады го. Мындай жагымдуу абалды көргөндө, ал баракелде дыйкандарым деп маңдайы жарылып кубанып турмак. Карманыбыз Токтогул Токтоматов 1940 жылы азыркы Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы аймагындагы Кечүү айылында жарык дүйнөгө келген. 50 жылдардын башында республикабызда да дың жерлерди өздөштүрүү саясаты жүрүп, аткарылуучу милдеттер алдыга курч коюлуп, ал ата-энеси менен азыркы Ноокен районунун Бирлик айылына журт которуп көчүп келишкен. Орто мектепти ошол кыштакта аяктаган соң Сакалды айылдык машина трактордук станциясынан атайын билим алып, тракторчулук кесип менен эмгек жолуна чыйыр салган. Элдин назарына ыкчам илинген жаш механизатор өзү кырдуу алдыңкы комсомолчу пахтакерлердин Ташкент шаарында өткөн бүткүл союздук сүйлөтүнө катышкан. Токтогул Токтоматов сезон учурунда пахта терген көгүлтүр карабилде жаштык деми менен күн түн дебей айдап жүрүп, иш сапары менен Ак Алтын талаасына келип калган Исхак Разаковго карпа курба жолугуп, кол алышып учурашып, анын жылуу сөзүн уккан кези болгон. Адамдарга берилип ушундай мамиле кылган, андай бир багы
turmuşu oğrak adamlarga boğurker adam ele da. Любой адам менен, ар кандай адам менен сүйлөшүп, ошонун көңүлүн тапчу эле. Талааны кыдырып чыкчу эле. Анан келип айтчу эле, фаланча, бригад. О, баланы участкаңда суу коюлбай калыптыр. Же минеральный угут салбапсыңар. Ондай акыбалы начар болуп калыптыр деп, ошондой замчелерди айтчу эле да. Ушундай кыйын билген киши болчу. Бирактан кетип атып эле машинанын үстүндө талаадан эле билчү эле да. Кайры кандай болуп турат деп. Өзбекстандын палан жеринде паландай иш кылып атыптыр. Ошондой нерсени бизде кылсак болобу деп ошондой сунуштарды айтчу эле да. Анан ошо Чоргон дыйкан чарбасына төрага болуп өзү шайланып калды. Ошо 1 жылдын ичинде эле дыйкан чарбаны алдыңкы эмеге алып чыкты да. Дыйкан чарба кандай болушу элге да билинип калды, башкаларга да билинип. Мунун аркасынан дыйкан чарбалар 9 дыйкан чарба болуп бөлүнүп чыкты. Bir совхоздан 9 дыйкан чарба болду. Кайсы жерге барбасын, кайсы жерде болбосун, өзүнүн көрөгөчтүгүн көрсөтүп, уюштуруучулугун көрсөтүп, ошонун алдыда боло турган нерсесин көрө билип, элдин турмушуна болгонго шарт түздү. Ушул дыйкан чарбаны түзүп, мына келечегинде ушундай Кызылжар деген мындай шаар тибиндеги айыл пайда болду биздин Кызылжарда. Асаналы агабызда ушул аймактын гүлдөбөсүнө салымын кошкон ардыгер. Чарбанын кесиптик кошуундар кеңешин көп жыл башкарды. Башкы бухгалтерлик кесип таркалады. Токтогул аке менен катарлаш жүрдү. Кеп кеңештерин нечен жолукту. Жакшы адамды, кадыры бийик инсанды көзөткөн соң эскерүүгө, анын өтүп кеткен ак кызматтары туурасында баяндоого сөз өзүнөн өзү эле чууруп келип, ак тилдүү адамга эргүү келе берет эмеспи? Ал эми Биримкул агабыз болсо, Токтогул агасы менен Ноокин районунун Бүргөндө аймагында катарлаш иштешкен. Мен Токтогул акемден ошол жактагы нар көтөргүс эмгеги кадыр баркы туурасында кыскача эскерип өтөйүн деп, ал киши да кеп карлашты. Күрөшүп жүргөндөрдүн ошакты уктум, анча күрөшүп жүрчү экен, ырдап жүрчү экен, ошолордун баарын ошол жакта угуп, мен Токтогул акем ошол жакта сыймыктанып жүрдүм өзүмчө. Андан кийин bu kişinin o şartı uqqanım, Razakıp bilen Razakıp'a jolukkanlardan ошол жердеги жолдошторунан классташарын укканмын. Токтогул аке ошо бөлүмдү жетектеп жүргөн убактарда ошо тиякта бирге окуган классташтары, достор айтып калчу эле. Силерде ошо Токтогул иштегенден бери бир топ Кызылжардагы пактанын жетишкендиктери жакшы болуп кетти. Ошол жерде мына бир топ геройлор, батырлар чыкты. Ошол Токтогулдун бул жерде эмгеги бар. Токтогул ушундай жигит эле өзү. Башынан баштап эле деп ушундай сөздөрдү эскерип турушканын өз кулагым менен угуп келдим ошол жактан мен. Жоро Шерали, мынан Мешкоп, ушуларга ушу жакшы шарт түзүп берди ушул тoko. Күчүн жумшады ушуларга деп айтып жүргөндөрүн угуп жүрдүм да. Токтогул акеге өзү батыр болчу, бирок ал киши андайга барбастан ушу өзүнүн колундагыларды, өзүнүн жетекчилерин сыйлап, андай ишке барбады да. Жолбоз өзү батыр болуш керек эле өзү киши. Токтогул Токтоматов 1962 жылдан тартып, жаңы уюштурган Кызылжар совхозуна тракторчу катары ишке келген. Оштогу айыл чарба техникумдан билим алган соң, чарбада инженер-механик, пактачылык боюнча бөлүм башчысы болуп иштеген. Ал бөлүмдүн пактакелери ошол жылдан тартып, ар гектардан 40 центтерден ашырып, ак алтын жыйнашып, жашылча жемиштерди да мол өстүрүшүп, уюштургуч жаш жетекчи 25 жашында эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Анжандагы пактачылык институтун сырттан ийгиликтүү аяктап, Ноокин районунун Карл Маркс аттуу колхозунда, кайрадан Кызылжар совхозунда башкы агроном катары эмгектенген. Анын ак кызматы, адал эмгеги, ардак белгиси ордени, бир нече медальдар менен бааланган. Бул сыйлыктарды, бул печенье териме тапкан сыйлыктарды, атам сыйлыктарын урпактар сакташ керек Айнур. Муну ушу балдарга, мына Мураткен балдары, биздин балдардан келечекте муундарсын баарын сактап келиш керек. Мынчу бул түбөлүк сактала турган сыйлыктар булар. Эгемендиктин алгачкы жылдарында тажрыйбалуу инсан Үч Коргон дыйкан чарбасынын жетекчиси болуп, оор шарттарда жергиликтүү элди дан, жашылча жемиш менен камсыздоону үзгүлтүккө учураткан жок. Элеттиктерди мезгилдин талабына ылайык эмгектенүүгө үндөп, элди ортолуктагы жалпы мүлктү, байлыгыбызды, социалдык имараттарды талап торобой сактап калууга чакырган. Көзөмөлдүн башында өзү турган. Ага 2000-жылы Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер деген ардактуу наам берилген.
Çoğun dıykan bolç. Ököz kesipteçilek. Men de agronom bolup bu işi menen bir top jyl işlep kaldım. Ösümlüklerden tilim bilgen, kırakı, öttü, iş bilgi kişi bolç. Yerdi işletkende şu getip atıp ele paktanın su saganın, jügerlerden su saganın, aga emne gerektin bardığın gözüm bilen görüp ele bilip aytyp durçu da. Kemçiligini aytyp, jakşı ýaktaryny aytyp, şu dıykanга tüs mämile jazaçı da. Başka agronom bolup, mına bizge okşagan agronomdary tarbiyalady. Uşul ayılda bir 7-8 agronom bolsak bardygız şu kişinin kolundan tarbiye aldık. Çok işledik, şu kişinin geňeşini uktuk. Yerdi işletүүnün erejelerini öğrendik bardygyn. Oşonda bul yerge katu mamile jazap, katu eldi süýüp, yerdi süýüp, şontup işlegen kişiler. Bu kişiden öğrengen nerseler mına bugünkü günge çeyin ulanıp, Kızıldarda ele dıykançılıkta baratatadır. Elder özüp, balдар özüp, jaşlar özüp, mına şu tokonun artından, tokonun tecrübasını öğrengen, mına biz arkulu mına jaşlarda önüp kelatat, özüp kelatat. Şu aylybızda kuda kalaz emi bu tokonu daim ele eskerip turabız, jakşı ýaktary köp bolgon, jakşı kişi daim ele eskerilet eken. Toktogul abamdy uşul bir köçödө жашап, birge ушул айылда чоңоюp, Токтогул абамдын жакшы насааттарын угуп, ушул абамдын берген насааттары менен бир топ жетишкендиктерге жетишкендигим үчүн дайыма сыймыктанамын. Абам бизди жалаң эмгекке жакшы иштегенге, калыстык менен мамиле кылганга, ушу баардык жакшы жактарга үндөп бизге жакшы насааттарын берип келген. Совхоз тарап чарбаларга бөлүнгөн кезде биз ушул Кызылжар совхозунун почти 40%-ин алып, абам ушу чарба кылып бөлүп чыккан. Ошондо мен чарбада кадрлар бөлүмүнүн башчысы болуп иштегенмин. Абам менен ушул 10 жыл чогуу иштештик. Биз абамдын жалаң гана жакшы жактарын көрдүк, жакшы жактарынан биз сабак алдык. Биз абамды ушундай сыйлап, абамды бир мындай айта кетчү нерсе, биз абамды ушундай атабыздай сыйлачык. Ошол кезде чарбада башка жерлерде кыйынчылыктар болгон кезде ушу чарбаны жетектеп, ушу чарбада буудай үрөнүн алып келип эгип, элди эгим менен, пактаны эгип, май менен камсыз кылып, башка жерде элдер кыйналган кезде дагы биздин чарбанын элдери кыйналбай, аябай жакшы жашаганбыз. Бардыгы чарбалар жоюлуп, дагы элдер жеке менчик болуп кеткени менен, дала башка өсүмдүктөрдү өстүрүп, башка түшүмдөрдү жыйнаганы менен, абамдын баскан издери, абамдын жасаган эмгектери дайыма биздин көз алдыбызда жашап турат. Kızıljar aymağının jogorу Adritek деп жайгашкан Жылкол айылында илгертен эле мектеп жок болгондуктан окуучуларды борбордогу мектептерге автоунаа менен ташышчу. Чарба таркап кеткен соң автоунааларда токтоп, окуучулар 4-5 чакырымга жөө катташып кыйналышкан. Бул маселени чечүү максатында Токтогул Токтоматов өзү башкарган чарбанын эсебинен каражат караштырып, өз үй бүлөсүнүн бюджетинен да 300 000 сомдон ашык акча жумшап, зарылдыгына жараша ашар уюштурушуп, эл аны ар тараптан колдоого алып, орто мектеп курушкан. Адам койгон айдын атын, күндүн атын. Адам койгон Марстын атын, жердин атын. Адамдын тилектери тынчтык болуп, ааламда төкпөс экен көздүн жашы. Mezgil зуулдап алга шашып, 200 орунду бул мектептин уясынан жыл сайын таланттуу окуучулар талпынып учуп чыгышты. Элеттин билим берүү тармагына көрсөткөн көмөгү үчүн ага эжелер ыраазы болушуп, эл агартуунун мыктысы төш белгисин чын ыкластары менен тагышкан. Токтогул агабыз акыркы коңгуроо аземдерине өзү катышып, эң мыкты бааларга ээ болушкан улан кыздарга өзү жетилүү аттестаттарын салтанаттуу түрдө тапшырып турганды биротоло салтка айландырып алган эле. Kızım, аттестатың жемиштүү болсун, ийгиликтүү бол, дайым жакшы окууларды жакшы көрөм. Жаныбек уулу Шайырбек. Шайырбек, аттестатың жемиштүү болсун, жакшы ийгиликтүү окууларды бүтүрүп, жакшы турмуш жолун баштаган.
Mekteптеги mugallimlerden çakan jamaаты bilimdin sapatına özgöçe maani berişip, okuu kuralların, görsetme jabdyktарын alışıp, kurulgandan beri oňdop düzdöp işleri jürelek mekteptin aylana tegeregen kulpuntup karmooga köngül buruşary bahamdalyp durdu. Direktor Ejekebis özü baş bolup demörçü izleşip, özgöçe sport zalyn жаңы okuwçysyna garata jarkyratyp daýardaşypdyr. Mektebimiz çakan bolgonu menen çoň mektepterde jok sport zalybız bar. Munakey görüňizler, giriňizler deşken agaýjylar gelgen mehmandardy sport zaly menen tanıştyrışdy. Aýlymyzdyn kolunu Seyit degen işker balabız demörçülük kılıp uşul poldu almaştırганга жардам berdi bizge. Şu aýyldyn sportsmen baldары okuwçylarыбыз menen birgelikde polunu almaştırıp, kraskалап çiýip, şu işke daýar kılıp daýardap koyduk. Mına eň ýaxşy şartlar bar eken, şerden sportsmenler çıksın. Mına bizdin uçurubuzda spor zal jok, eşikde çoň plaşatkalarda jügürüp oýnaýçybыз. Mına hazır okuwçylara ýaxşy şart bar eken. Токтогул Ажы атабыздын демөөрчүлүгү менен, иш аракети менен жакшы ошол окуу жай мектеп курулуп калган. Мектептин курулуп калышы, ишке кириши айыл тургундары үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк болду. Мектепте азыр 180 окуучу бар. Спорт жагынан эң алдыда деп айтсак жаңылышпайбыз. Эң жакшы грамоталарды, мактоо баракчаларды алып турабыз. Былтыр 2021 жылы февраль айында болгон мугалимдер арасындагы спартакиадада биздин мектептин мугалимдери биринчи орунду алып, Жалал Абад областындагы ошол жолдомо алышты, Жалал Абад областына. Ошо менен бирге бизди райондагы мактоо баракчылары менен сыйлашты. Токтогул Ажы атабыздын балдары, бир туугандары менен мамилелешип турабыз. Ар кайсы майрамдарда, иш-чараларда атабыздын кызы Токтоматова Айчүрөк эже, Мурат акелер келишип, бизден кабар алышат, мектепке чоң-чоң жардамдарын берип турушат. Эл эмгегин эскерет дегендей, мына бүгүн мен өзүм да сүйүнүп турам, Токтогул Ажы жөнүндө сөз чыкканда, бул киши мээнетти сүйгөн, ак ниет, мамлекеттик андай кыймылсыздык мүлтөргө өтө катуу баа берген киши болчу. Şu biz talada birge iştep ısık debey al vaqta деле ушундай ысыктар болчу эле, şu talada bir memleketlik plan деген нерсенин үстүнө иш кылдык да. Бул жерде 1000ден ашык эл жашап, мектепке каттоо проблема бар эле. 20 жылдан бери балдар ушул жерде окуп атат. Aldı уже окуу бирден мектепти бүтүп, тигил жактан жогорку окуу жайын бүтүп, ошол жакта да иштеп кайра келүүбүздүн айылга келип şu кесиптери боюнча иштеп аткан учурлар болуп атат. Мына бакты, мына отурган бакты. Şu Аксы районунун ар бир отделинен специалисттер келип бирден даракты ашар түрүндө эгип бизге эстелик кылып калтырып кеткен да. Бу жерде окуучу балдар Токо Табыстын мектеби деп сыйлашат. Токтогул Токтоматов өзүнө түздөн түз жүктөлгөн кесиптик жооптуу милдеттерин, жетекчилик иштерди дайыма ак тили, чын көңүлү, таза жүрөгү менен аткарган. Ошону менен катар эле коомдук иштерге да назарын салып, көңүлүн буруп, айылдык, райондук жана облустук кеңештерге бир нече ирет депутат болуп шайланган. Депутат деген наамды атак даңк зоболоо үчүн алып жүрбөй, анын таасирин элдин кызыкчылыгы үчүн аткаруучу иштерге жумшап, бир топ наказдарды мөөнөтүнөн кечиктирбей аткарган. Анын мындай ак кызматын айылдаштары баалашып, ысымын урпактардан урпактарга улап, сыймык менен айтып жүрүү максатында өзү жашаган көчөгө атын беришкен. Өтөлгөлүү өмүр ооба. Анын бул жарыкчылыктагы 75 жылдык өмүрү өтөлгөлүү болду. Ал дайыма иштин, убаданын өтөлгөсүнөн чыгып келди. Маркум туурасында калемгер Абдумомун Калбаев дал ушундай аталыштагы даректүү китеп жазды. Токтогул агабыздын алдында дагы бир топ максаттары бар эле. Ал кандай максаттар болгон? Başıma ötkөн işlerdi, болгон турмуштагы жакшылык, жамандык болгон турмуштагы
кеткен кемчиликтерди шуларды бир жазып калтырсам, кийин баладан чакага окуп жүрсө, эртеңки балдардын жашоона дагы бир өрнөк болобу деген. Ал бул иретте мурдагыдай эле убадасына турду. 2015 жылы көз өткөнгө чейин ошол максаттарын аткарганга үлгүрүп калды. Токтогул агабыз Жубай Калима эже менен 3 кыз 2 уулду тарбиялап өстүрүшүп, эрежеге жеткиришкен. Элдин иши деп эс алганды билбей эмгектенип жүргөндө, балдарына мээримин аябай, аларга баш көз болгон зайыбы, бир тууган иниси Нурлан агабыз ылдыйда өбөк, өйдөдө жөлөк болуп келген. Алардын деми, колдоосу жана жардамы менен чарчап чалыкканды билбей унутуп, элим деп иштеп, акыркы демин алганга дейре элим деп жан үрөп эмгектенип өттү. Atam bizde emgekке tarbiyaladı. Özü emgekti sүйген adam эле. Bu pakta sezonunda biz bir hafta atamızı görбөшүлүк. Çarbalar tarkap. Эме болгон убакта çarbanın жетекчиси болуп калды. Şu Kızıljardan çoң çarba кылып бөлүп чыкты. Şu областта эң çoң çarba болчу да. Анын çarba кылганда мен башка бир кызматты иштеп аткан жеримен балам шуну бөлүп чыктык. Элдин акысы таркалып кетпесин. Шуну эме кылып элге алып берейин деп, ошондо үзүкчүлүк убак болчу. Удай жок, башка жок. Тартыш убак. Анан кийин бизге айтып, туугандар менен эме кылып, биз 200 тонна кышында un таап келдик. Un таап келип ошол жылы элди бизден сактап калдык. Элдер май, сай, күрүч менен камсыз кылып, чарбанын өзүнүн жылкызы, кою, бүт уyu бар эле. Ошолор менен жакшылык жамандыкта ошолорду кемсиз кылып элде эч эме кылган жок. 10 жыл жетекчи болду. 10 жыл пактабыз жакшы, эгинибиз жакшы. Бул атамдын мээнети. Эл ойлогон убакта запчасты издечүбүз. Күйүүчү май издечүбүз. Селитра, амафос деген жер семирткичтер бар. Аларды кышында атам заготовка кылчу. Заготовка кылып, жазда издеп калбайын, баа кымбат болот деп, ошентип анан кийин чарбаны абдан байытты. Техникаларды алдык, башка кылдык. Эми азыр атам көз өтүп кетсе дагы бассак турсак эл баланчанын баласы атаң жакшы адам эле дейт. Шундан сыймыктанабыз. Сиздин атыңызды биздин көчөгө койбосок болбойт деп көчөнүн атын коюшту. Жылколго мектеп курган, аттанып, атамдын бир тууган иниси Нурлан экем жардам берди, туугандар жардам берди, Жылкоолдун эли жардам берди. Аерде Миңбаев Кубаныч деген акебиз бар. Ал жакындан жардам берди. Ошентип мектеп курулуп, азыр учурда азыр мына аяк бягы 20 жыл болду мектеп иштеп турат азыр. Атамдын атын койду аякка дагы. Апам экөө жакшы үй бүлө болушкан, аябай ынтымактуу жашашкан атам менен апам бизди чоңойтуп, өстүрүп, атам кеч келсе дагы апам ошого чыдап, түшүнүп, атам түнү күн иштейт болчу. Кеч келет эле аябай жумуштан. Апам тамактарын даярдап, биринчи ошо атам алып коет болчу тамагын астын. Атаң артыкы деп эч качан алып койбойт элек. Биринчи атама коюп коет элек тамакты. Атам аябай боорукер киши болгон. Апама дагы, бизге дагы балдарына кам көрүп, ушундай бизди кам көрүп турчу атам. Акем, эжелерим жогорку билимдүү болушту. Бардыгын окутту атам. Күйөөңөргө неме карабай, акшыра карабай келгенде сыйлап, жашнакай болуп, чайын коюп деп ошо тарбияларын берип кеткен бизге атам. Апам да эч качан атама өйдө карап, бир тике карап сүйлөгөнүн көрбөгөнбүз. Биз деле ошо аял киши болсом деле тытынып, эртеме менен иштеп, кеч келем мен дагы ошо атаман алган тарбиям болуш керек ошо деп ойлоймун.